Жаңыдан бизге ким кошулган болсо, Кутман таңдайыз дагы бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү улансын демекчибиз. Ал эми биздин студиябызга алгачкы коногубуз келип калган учуру тааныштырып өтсөк. Айтпай туралы көпчүлүк элге баягы сыр болуп кызыктырып турсун. Биз жана башында атап өткөндөй эле бүгүн биздин баягы мейман төрүбүзгө аркыл өнөрлүү, аркыл тармактагы адамдарды бүгүн биз мейманга чакырабыз дегенбиз. Бүгүн Кыргызстандагы эң таланттуу, мындайча айтканда азыркы Кыргызстанда жалгыз деп койсок да болот, андай адамдардан тааныштырып өтөлү. Бүгүн бизде мейманда Абидин Темиров. Ооба, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, композитор Абидин Темиров. Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Таңкы маанайыңыз кандай? Жакшы. Силерди көргөндө кантип? Жалпы биз менен амандашып, саламдашып алсаңыздар болот. Жалпы эле журтубузга аманчылык каалайм. Саламатсыздарбы? Маанайыңыздар бүгүн абдан жакшы, көңүлүңүздөр ачык болсун. Ушул сизди карап отуруп, мен эс тартканда эле сизди көрөм да, такайча. Анан ушул чыгармачыл чөйрөдө жүргөнүңүзгө канча жылдын жүзү болду агай? Эми мен тайнем айткандай жер каймактан экен. Бала бакчадан баштап эле негизи мындай официально айта турган болсок, окугандан сырткаркысы 30 жылдай болуп калат го дейм. 30 жыл бул оңой жылдардан эмес, 30 жыл. Агай, айтсаңыз, баягы чыгармачылык адамдарда ар дайым бир жаңылыктар болуп турат эмеспи? Сиз кандай жаңылыктар менен бизге келип калдыңыз чыгармачылыгыңыздагы? Чыгармачылыкта ошо жаңырлар баягы мына эми бышып жетилет деген ойдо азыр ошолордун үстүндө иштеп жатам. Меники кээде кээ бир ырлар бир саат, 2 саатка жетпей эле же мурда даярданып жүргөндөнбү чыгып калат. Кээ бир ырлар болсо жылдап жүрө берет да. Анан ошо жакынкы арада буюрса 2-3 ырды элге тартуулайын деген жакшы жаңылыктарым бар, буюрса. Айтып калдыңыз, жылдап жүрөт деп жырларчы, чыгармалар. А сиз эмнесине карап тандайсыз чыгарманы? Негизи мурда Союз кезинде бизди ушундай үйрөткөн. Жаратмандар, чыгармачыл инсандар, композиторлор, оюнчулар негизи биринчи баягы ырдын сөзүн талдашканда, ошону өздөрүнүн жакындарын тандап, кайсы сүй жөнүндө, эли, журт жөнүндө, эне жөнүндө, бала жөнүндө иш кылып, өзүнө жаккан бир теманы тандап алып, ошону өзүнө сиңирип, кайра окуп, кыялданып, ошентип анан обондорду, кыргактарды, тарыхтарды жаратчу экен да. Анан мен деле ошолордун жолун улап ошондой. Азыр көбүнчө угуп калам. Биринчи обон жаратып алып, анан сөз издеп, сөз заказ берип, акындарга же өздөрү жазып, ушундай. Анан меники ошол текстти биринчи тандап алып, анан сиңирип, ушундай да көбүнчө. Абдан жакшы. Абдан жакшы. Анан азыркы учурда баягы азыркы муундун ырчылары менен мурунку муундун ырчыларынын ортосунда бир кандайдыр бир улуу муундагы биздин агайларыбыздын бир нааразычылык сөзүн көбүрөөк угабыз да, мисалы. Мындай кылсам эми айрымдарынан бул чыгарманы туура меселдеп коюду. Анан сиз баягы азыркы чыгып жаткан жаш ырчыларга көз карашыңыз кандай? Мисалы сөздү бузуп коюп атышат, ону туура эмес ырдап коюп атышат дегендей нааразычылыктарын көп угабыз да, мисалы. Эми баягы орустар айтат го, идеального ничего не бывает. Андай баардыгы эле биз ойлогондой, каалагандай боло берсе, анда элдин баары бактылуу болуп кетпейт. Турмуш өзү ошонусу менен кызык экен, бирде үйдө, бирде ылдый, ысык, суук, катуу, жумшак, жарык, караңгы дегендей. Эми кандай болгон чакта дагы жаштарга болгон көз карашым жакшы. Арасында ар кандай, бирөө өйдө, бирөө орто дегендей. Бирөө эң жакшы. Бирөө эң жакшы. Алардын ичинен шакирттерим да көп. Аттарын атабай эле коеюн. Анан биз мурдагы
баягы тартипке көнүп калыптырбыз. Устат ыраазы болбой шакирттин иши оңолбойт дегендей. Устатыбыз кайда барбайлы айта жүрөбүз да, оозубуздан түшүрбөй. Азыркылар негедир өздөрү эле баягы кандайдыр бир ийгиликтерге жетишкендей устаттарын көп айта бербейт. Мен ага капачылыгым деле жок. Өздөрү үчүн негизи жакшы болот бул нерсе. Биринчи кезекте өздөрүн сыйлагандык болот. Анан ырды негизи ошол жаратман кандай жыгарса, алардын бузганга акысы жок эч кандай. Эгер бузуу ырдайм деген ой болсо, ошол жаратмандын, композитордун же оончунун ошол жараткан ырынан жакшыраак болсо, эгер жарашыктуу болсо, өтүмдүү болсо, элге сиңимдүү болсо, анда башка кеп да. Ошон үчүн бурмалабайлы, бузбайлы, ошол кандай болсо жакшы көрүп берип, жакшы боеп берип дегендей. Ошол автор ыраазы болгондой болсо, анда мен туура түшүнөт элем да. Анан Биздин агай жана сиз өзүңүз айттыңыз ба, устат шакирт депчи. Сиздин устатыңыз кийин кимден сабак алдыңыз, баягы сыныктан башкасы жугушту дейт. Балким ошол устатыңыздын дагы бир жакшы сапаттары сизге өткөндүр. Мен устат жагынан абдан баймын. Анткени ошо бала бакчадан баштап эле устат деп мен пир тутуп келген агайларым, эжелерим абдан көп. Музыкалык мектептен баштап эле, музыкалык окуу жайдан кийин, андан кийин институт, консерватория. Оон жаатында эң биринчи ошол Жайнак Темиралиев деген агайым бар эле, бир туугандар Өсөр Темиралиев, Кудайберген Темиров агабыз, Жолдошбек Мамажанов, Токон Эшбаев, ошол убактагы эң улуу устатым деп мен Рыспай Абдыкадыровду айтар элем. Ал Рыспай Абдыкадыровдун эң кенже шакирти да болуп калдым да өнөкөбүздө. Ошондой устаттарымдан тарбия таалим алып, Асан Керимбаев, бүгүнкү күндө Түгөлбай Кызаков, абдан көп композиторлордон Токон Султанович Чалапенов деген Ошто музыкалык окуу жайдын директору бар эле. Ошол кишиден сабак алдым. Кийин консерваторияда эстрада жаатын окудум, бирок Муратбек Бегалиевден сабак алып, устаттарым абдан көп. Акын жазуучулардан дагы устаттарым бар. Абдан залкар адамдардан баягы сабак алып турсуз, устаттарыңыз залкар адамдар болуптур. Жана ушундай чыгармачылыкта баягы 30 жыл болуптур чамаш жолуңуз. Айтсаңыз, бул чыгармачылык деги эле музыка сиз үчүн эмне? Музыка менин жашоом, жан дүйнөм. Ошол музыка дүйнөсү аркылуу элдерге жакшылык тартуулуу, жакшы позитивдүү маанай тартуулуу өзүң ошол эмгегиң аркылуу. Эгер Кудай таала талант берсе, ошону багып, байытып, элге жеткирүү биздин негизги парзыбыз. Ошону жакшы жакка буруу деп ойлойм. Жакшы. Эң жакшы. Анан агай айтыңызчы, баягы мурунку сиз мисалы азыркы учурда 3 муунга бөлөбүз, мисалы ырчыларды мурунку муун, ортоңку муун, анан азыркы муунду. Жана сиз 2 муунду тең көрүп калдыңыз да, мурунку залкарларды дагы, анан ортоңку муундарды да, анан азыркыларды да. Анан ушул 3 муундун баягы айырмачылыгы эмнеде? Мурда мисалы ырлардын албетте Рыспай агайыбыз, мисалы Асанкалы Керимбай агайларыбыз баягы аябай ырларын ырдаганда тим эле жан дүйнөң титиреп, жүрөгүң бир козголуп кетет да. Анан азыр менимче ошол эле ырларды кайра ырдап жатышат баягы. Ошол айырмасы эмнеде? Өзгөчөлүктөрү. Сиз кайсыл муунду сагынасыз көрүү деп элестеп коесуз? Мен эми азыр бүгүнкү күндө кийинки муундун эле баягы ким эле өзүн картайткысы келсин дегендей, негизи музыка дүйнөсүндө ар дайым жаш болуп жүрүш керек. Жаңы нерселерди издеп. Эч качан картайбаш керек. Эч качан картайбаш керек. Деги эле чыгармачыл адамдар өздөрү жаш көрүнүшөт эмес. Анан мен баягы мурдагы муундардын, кийинки муундардын
ошол обондорду азыркы бүгүнкү күндөгү замандын талабына ылайык нерселерди синтездеп элге туура берүү максат. Айырмачылыктарынан ушул көпчүлүк баягы билбей калган, азыр жаңы муундагылар укпай калган ошол нерселерди туура жеткирүү дагы максатында негизи ошол менин парзым деп ойлойм. Эң сонун Телекөрүүчүлөргө эскерте кетели. Эгерде сиздердин биздин Темирюхка болгон сурооңуздар болсо же жөн гана каалоо тилектериңиз болсо, биздин WhatsApp канал аркылуу качуулдооңуздар болот. Биз сөзсүз түрдө кубануу менен кабыл алабыз. Анан дагы бул жерде дагы Абидин агайга каалоо тилектерди айтып өткөн экен. Абидин байке, талантыңызга даңк, жана ошондой эле үй бүлөңүз тууралуу айта кетсеңиз дейт. Биздин көрөрмандар, сиздин көрөрмандарыңыз дагы ушундай суроолорду берип жатат. Эми чыгармачыл инсандар баягы мен үй бүлө жөнүндө аябай көп айттым да. Азыр эми чыгармачылык жөнүндө эле айта берейин. Бүгүнкү күндө негизи чыгармачыл инсан катары жалгызмын деп койсом болот. Эң жакшы анан Абидин агайыбыздын дагы бир эң сонун жагымдуу клибинен кийин кайрадан маегибизди улантабыз. Кайрадан өзүбүздүн берүүбүздү улантабыз. Бишкек убактысы боюнча саат 8-ден 45 мүнөт өткөн убакты каккан убагы. Кайрадан дагы бир жолу эскертип өтөлү. Бүгүн бизде мейманда Абидин Темиров агайыбыз болду. Ооба. Агай, айтсаңыз, аккордеоңузду алып калдыңыз колго дегенде бизге абдан кызык болуп жатат да. Буну качан үйрөнгөнсүз жана ким түрткү болгон? Ушул аккордеоңуз жөнүндө кененирээк айтып Ким өтсөңүз. себепкер болгон дегенде. Баягы Кыргызстан боюнча биринчи аккордеончулардан болуп сиз эсептелесиз дегендей. Мен жана жогоруда айткандай бала бакчадан баштап эле оончулардын ырын сүйүп, ырдап ошол убакта оончулардын абдан бир парады болгон да, композиторлордон. Аккордеон эле эмес, фортепианonu дагы аябай жакшы көрчүмүн. Анткени ошол бала бакчабызда фортепиано дагы бар болчу, аккордеон дагы бар болчу, баян, чоор, комуз бүт бар болчу, гитара абдан кызыкчумун. Бүт эле инструменттерге кызыкчумун. Сүрөт тартканга кызыкчумун дегенде анан ошол агайыбыз эң биринчи ошол бала бакчадагы Жайнак Темиралиев деген агайыбыз абдан грамотный музыкант болчу. Өзү музыкалык мектептен окуган экен. Анан кийин институтту бүтүп келип, ошол институтту жогорку билимдүү адам, ошол бүтүп келген киши бала бакчада иштегенине абдан сыймыктанчу да. Азыр бүгүн башкача, тескерисинче ар кандай. Анан абдан сонун күүлөрдү ойноп, кыргыздын чыгармаларын, дүйнөлүк классикалык чыгармаларды ойноп берчү. Ошол убактагы чоң СССРдин эл артисттери, Ковтун, Шаров деген чоң бир музыканттардын чыгармаларын, аткарган чыгармаларын так эле ошондой кылып ойночу да. Мени абдан кызыктырып, ошондон башталды. Кийинки оончулардын чыгарган ырлары көп кызыктырды да. Ошентип уланып кетти. Жакшы. Бул аккордеон ким аркылуу сизге өткөн? Бул аккордеон жөнүндө айта кетсем, бул 1959-жылкы аккордеон. Ырысбай Абдыкадыровдун өзүнүн аккордеону. Анын аккордеондору көп болгон. Ошол аккордеондордун бирөө. Атайын ала келдим. Атайын бир таасири бар, бир касиеттүү аккордеон экен да. Мен үчүн ошондой. Анда дал ушул аккордеоңуз менен бир чыгарма бизге аткарып өтүңүздөр, көрүүчүлөр да абдан кызыкпаса керек. Бир чыгарманы кечке ойной берсең, баягы элди тажатып алышың мүмкүн. Ошон үчүн ар кайсы чыгармалардан үзүндүлөрдү, попури кылып ойноп берейин. Келиңиздер экранга жакыныраак отурабыз.
Ушул жерден токтотуп калайын, анан токтото албай Абдан унутуп соң калбайбы? биз да берилип кеттик музыкалык толкунда болуп. Айтсаңыз, ушундай попурини баягы аткаруу кыйын болсо керек. Анткени аккордеону бир чыгарманы үйрөнүп, аны аткаруу эле бир кыйынга турат эмеспи? Ушунча чыгарманын баарын бир Мен ойлойм, Бийин агай үчүн оңой деле эмес экен. Мен колдорун карап чечип барам. Муну эмне деп аткан, эмне деп аткан. Эми ушунча жыл окугандан кийин кандайдыр бир элге отдача болуп, мындай бир жыйынтыгы жакшы болбосо анда уят го. ооба. Эми үйрөнгөнгө чейин албетте кыйын, татаал. Ал үчүн эмгек керек, сүйүш керек, каалоо керек. Анан ошондо маңдай тер аркылуу көп убакытта албетте бат эле болчу нерсе эмес экен. Кээ бир учурда мага келет да, мага аккордеон үйрөтүңүзчү, любой ценой деп келет да. Ошол жаңы үйрөнгөндөргө кандай сапаттарга ээ болуш керек? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз, аккордеон үйрөнүш үчүн деги эле эмне кылыш керек? Окуш керек, нөлдөн башташ керек. Анан жана жогоруда айткандай, кээ бирлер келет да, мен акчаны көп төлөйм, кандай нерселерди айтсам ошонун баарын жасайм. Бир
бир жумада өзүңдөй кылып үйрөтүп койчу дейт. Өзүңдөй кыл. Мен эми 15-20 жылда окуп анан 15 күнү кантип, Ооба да. 15 күнгө жетпеген убакта кантип үйрөтөм. Анан мейли, бир ай дейинчи дейт да. Бир ай эмес, бир жыл аздык кылат керек болсо, бир чекеси ошо. Ал үчүн абдан убакытты көп бөлүш керек. Өзүнүн аракетти күч болуш керек. Өзүндө да бирдеке болуш керек. Анан ошол слух жакшы болуш керек. Ритмди туура сезиш керек. Эми бизге талант болбосо баары бир болбойт да. Калганы эми Баягы ушу өнөр адамдар айтып калышат го, 10% талант, 90% баягы эме депчи, аракет депчи. Аракет кылса, менимче Аракетке берекет. Аракетке берекет. Абидин Анан агай, Абидин агай бул жерде дагы сизге каалоо тилектер бар экен. Абидин байке сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалап, айылдаш карындашыңыз Ак Булактан салам айтабыз. Биз сизди дайым теледен чыкканыңызда ар дайым сыймыктанабыз. Ар дайым сыймыктанабыз дейт. рахмат чоң. биз дагы сизде биздин чыгармачылыкта агай бар экенине чын жүрөктөн биз дагы сыймыктанабыз дегенде. Бизге ушундай мейманга келгениңиз үчүн биз дагы аябай Убакыттын учкан сыймыктанабыз. кушка сиз менен кечке отургуз келди, бирок убакыттын учкан куш экен. Чыгармачылыгыңызга мындан да албан ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым кыргыз элине сыймык болуп жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Анан сизге бир эркен микрофон, кыргыз элине кайрылып каалоо тилектериңиз болсо айтып алсаңыз болот. Эли журтума ар дайым жакшылык каалайм, аманчылык каалайм. Аманчылыктын өзү чоң бакыт, тынччылык болсун, ынтымак болсун, биримдик болсун, туура түшүнүк аркылуу, сый аркылуу бир берген чоң өмүрдү бактылуу болуп өткөргөнгө, жашаганга аракет кылыш керек. Бүгүнкү күндө шайлоо жүрүп жатат, ошол шайлообуздагы жакшы ойдогудай эли журтубуздун каалоосундай болсун. Баарыбызды Кудайым колдосун. Рахмат силерге. Сизге да рахмат. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер эгерде Абидин агайдын баягы талантына, чыгармачылыгына тойбой калдым десеңиздер, анда Абидин Темировдон жагымдуу музыкалык чыгарма. Андан кийин биз маегибизди улантабыз, көрсөтүүбүздү улантабыз. Кеттик.